Мирбек Атабековдун аткарысында жүрөктө сенсиң жаным чыгармасы жаңырды. Анан жогоруда суроомдун жообун алайын деп атам да. Ырдагы баягы биздин сөзгө туура келип калды окшойт. Ар бир адамдын жүрөгүндө бир адам баягы сүйүү темасына келгенде жашайт экен да. Анан жогоруда айтып атпаймынбы, сиз башкача эле болуп жүрөсүз деп. Азыр дагы эфирден мисалы микрофонуңуз иштебей калды. Эстешне деп тийишиңиз келет, ошону эле айтыңызчы. Жок, бунун баары жөн эмеспи дейм да. Акыркы күндөр инстаграмыңызда байкасам, гүл алып жүрөсүз, залга барып баштадыңыз. Бүгүн дагы өзүнчөлүк бактылысыз. Ооба. Жок, алып бирөөгө берип жүрөсүз деген. Ооба, ким гүл берип атат деп атпаймынбы, же бирөөнү көрүп алгансызбы деп. Бунун себеби эмне болду экен? Себеби эч нерсе эмес, бул баягы айтып коет го, жашоонун жаңы барагы деп коет го кыргыз. Анан жашообуз кичинеден бир аз жаңыдан өзгөртүүлөр киргизе баштадык. Акырындык менен гүл тууралуу айта турган болсок, гүл болсо ал мен бирөөгө бергим, ал болсо кече күнү апаларым айрам эмес беле. Менин сүйүктүү апама ушул жарык дүйнөгө алып келген, ушул даражага жеткирген мен апама гүл бердим. Гүлдөн тышкары дагы чоң белек бердим, бирок аны мен Instagram соц тармактарга жүктөгүм келген жок. Анткени оң көз бар, сол көз бар дегендей, ошондуктан жыйын гана жай гана ичибизде калсын дедим. Ошол эле гүлдүн жобу. Эч кандай мага жүрөгүмө сүйүү келип аткан жок. Айтып коеюн, сүйүү жок. Мен да азыр өзүм менен жеке өзүм эле болуп жүрөм. Ошо гана бактылуумун, ар бир аткан таңыма бактылуумун. Анан кесиптеш сиз мени алып бараганыма бактылуу. Ой, рахмат, мен да бактылуумун. Бирок чын айтайынбы, сиздин жообуңузга толук ынанган жокмун. Мейли эмне болсо да. Жүрөктө баары бир адам болот да. Макул, анда биз эфирдин башталышында сүйлөшүп калдык. Бүгүн эфирге алгачкы жолу чыгып аткандай көз калтырап, баягы ичибизде көпөлөктөр учупчу. Бунун себебин биздин оператор байкелер айтып калды. Эфирге келген коноктордун аурасынан, энергиясынан болуш керек деп. Бүгүнкү коногубуз дагы өтө баягы шаңдуу, энергияга бай айым. Анды тааныштырбайлы, кандай? Ооба, анда эмесе бысмылы тааныштыралы. Өзгөчө айым, ардактуу теле көрүүчүлөр, экранга жакын келип отуруңуздар. Азыр болсо келген коногубуз менен тааныштырып өтөлү. Өзгөчө айым, өзгөчө стилдүү, өзгөчө энергиясы менен кесиптешиз айтканда, өзгөчө үндүн эси ар бир чыгармасын жан дүйнөсү менен аткарып, ар бир инсандын жүрөгүнө жеткирип аткарган бул айым бизде бүгүн конокто Жийдеш Идрисова. Кол чабар жаныбыз. Караңыздарчы, башталганда эле өзгөчө шаң. Кош келиптирсиз Жийдеш айым. Чоң рахмат, чакырганыңыздар үчүн дагы чоң рахмат. Сизди көргөнүбүзгө абдан кубанычтабыз бүгүн. Анан деги эле баягы кесиптеш мындай го, мындай Жийдеш Идрисова дегенде эле дароо мындай көздү жумуп элестете турган болсок, бир өзгөчө бир образ чыгат да. Мындай өзгөчө жасалгасы, өзгөчө кийимдер, өзгөчө жаш жасалгалары, ар бир нерсеси мындай ине жибине чейин так аткарган. Анан ушул бүгүнкү эфирибиздин башында эң алгачкы мен мындай образыңыздан баштагым келип атат. Дароо эле. Ар бир образыңыз мыкты. Бул образдарды канча убакытта бир алмаштырып турасыз? Инстаграм баракчадан да көп байкайбыз. Сонун бир образдар жаратасыз да. Образыңызды мындай чыгарып атканда бирөө менен кеңешесизби? Же ар дайым эле өзүңүз жасайсызбы? Жок, образды албетте кеңешем, стилист менен албетте чогуу кеңешип, экөөбүз ойлонуп, мындай кылалы, тигиндей кылалы, бул жарашат, бул жарашпайт дегендей сыяктуу кеңешем стилист менен. Бирок ошо өзгөчөлөнүп турганын себеби бул кичинекей кезимде Айсел Турдалиева менен кошо биргеликте иштешкен да. Тобунда кичинекей кыз болуп ырдап, чогуу гастролдочубуз. Ошол эле кезде кана ошо 20 эмес, бир 20 жылдан аз убакыт мурда Айсел эже ошондой эле жана Кайрат Кыргыз салафан баштыктан тигилген плащ кийип чыкты эле го. Ошол салафан баштыктан тигилген плащ, анын үстүнө дагы ар кандай түстө тигилген плащ, ошого дагы ылайыктуу ошондой зонтиктер менен Айсел эже өзүнүн шоу балети менен ошо гастролдочу да, так депчи. Анан ошол эле кезде дагы бир көйнөк бар болчу, мындай бапыракай көйнөк. Анан коронасы бар болчу да. Анан светти мынтип өчүрөт эле да сахнадачы. Өчкөндө ошо көйнөк күйөт эле да, кичинекей лампочка бар. Анан ошол кезде интернет деген жок, идеяны каяктан алышат? Ошо оюнда кандай ушинтип идеялар жаралган билбейм да. Ошо кичинекей кезимде Айсел эжени көрүп, мен да ушинсем экен деп ошо таасири калган болуш керек. Ошон үчүн азыр деле ошо өзүм жеке чыгармачылыгымда образдардын үстүнөн ошентип изденүүдөн таянман. Ошол изденген образдарыңыздын ичинен акыркы сиз ойлоп тапкан элечек чач жасалгасы тууралуу сурагым келип атат. Өзгөчө экен, баягы төнөгүчтөр менен элечектин баягы сөлөкөтүн түшүргөн чач жасалган. Бул идея кайдан келди? Бул идея
азыр көпчүлүк жаш кыздар, өспүрүмдөр өзгөчө. Жалпы телегөрүүчүлөр көрсө. Даярдап койду келепмин, жалпы көрүүчүлөр менен. Азыр аябай тренд болуп атпайбы? Чачтарды өрүп, кыргыздын ошо улуттук сөйкөлөрүн кийип, тагынып, шакектерин тагынып, анан чач жасалгаларын дагы кооздоп ошентип чыгып атышпайбы азыр көбүнчө? Анан ошолордон да мен башкача айырмаланышым керек, анан мен эмне кылышым керек? Мен статусума жараша, мен негизи элечек киймекмин азырчы. Туура, эгер илгерки заманда карасак, мен анткени энемин, мен анткени жубаймын. Ошондуктан ошо элечекти кантип жасаса болот эле деп ошо заманбаппыл, заманбапка ылайыктуу, азыркы заманга ылайыктуу кылып кандай кылып жасасам деп ойлоп эсиме келип кетти. Апам ушуну чачымды өрүп берчү. Торт деп айтып койчу. Ошо эме прическага окшоп атпайбы элечек? Ал да элечек дагы катталып жасалат го. Анан бул дагы ошондой катталган эме да. Чач жасалмаса, анан кийин жөнөкөй эле жанагы эмелерди украшение кылып койсом, жок, окшоп калат, чиричүл көп болуп калат. Андан көрө ошо төйнөгүч менен бир өзүнүн бир кандай смыслын төйнөгүч мынтип эметип бири-бирин мынтип бириктештирип коет го. Ошондой ошо кыргыз элинин дагы ушундай бир болсун, бириктелип турсун деп ошентип төйнөгүчүнөн. Демек төйнөгүчтү алганыңыздын өзүндө да бир чоң маани жатат турбайбы? Ооба, мен өзүм ушундай нерселерди ушинтип ой менен бир философияны же бир мысльди эметким келет да постоянно. Азыр заман өзгөргөн деп айтат го бай кыргыздар. Анан азыр мен бул сүрөттү көрүп отуруп негизи эле таң калам да, ушунча төйнөгүч, канча төйнөгүч бар могул жерде азыр. Бардык телегөрүүчүлөр кызыктырган суроо болуш керек, Бул төйнөгүчтү ошо чачынды өрүп берген кыз жазады, андан сырткары эки курбу кызымды чакырдым, жардам бергиле. Концертке аз эле убакыт калды. Демек 3 адам үлгүрбөйбүз деп, ошо үчөө тең туруп ошону жазашты. Канча төйнөгүч кетти ошондо? Эки пачка төйнөгүч кетти. Эки пачка, ошондо пачканын ичинде канчадан болуп калат? Билбейм, кичинекей майда да. Өзүм да биягымды мен дагы жардам берейинчи деп калбай койдум, такыр жүдөп. Анан ошо кыздар кылып беришти. Заман өзгөрдү деп атпайсызбы, бирок өзгөргөн замандагы өзгөчө образдардан Жидеш айым андан да өзгөчөсүн жасап чыгат экен да. Анан кечээ күнкү образыңыз тууралуу да сурагым келип атат. Бишкек шаарындагы белгилүү хореографтар менен бийлеген бардыңыз, анан жазганыңызды окуп калдым. Баягы экиге өрүп келгилептир, бирок ошондо дагы сиз өзгөчөлөнүп барыптырсыз, тескерисинче чачты ылдый жагынан өйдө карай өрүп турсуз. Бул идея кантип келди? Бул идеяны ошо эки чач өрлө дегенде, эки чачта кандай кылып башкача кылып деп Pinterest деген бар да приложение. Ошактан көп идеяларды карап, өзүмө сактап коем да жаккандарын. Анан чач өрүлгөн деп жазсам, чачтар чыгып баштады. Анан эки чачты карадым. Карасам, бирөөнүкү ошуркинде монтип турат да. Текечердикиндей кылыпчы. Анан өзүм гороскопумда текечеримден экен. Меники. Сразу эле мага точно мага сон жарашат деп туруп. Билбейм, жараштыбы, жарашкан жокпу. Главное, мага өзүмө жакты. Ошондон чыгып аябай көчө жыргадым ошону. Жараштыр, сон болуптур. Рахмат. Кийген кийимиңиз дагы. Анан дагы да бул алдыда дагы образдарыңыз бар болуш керек азыр чыга элек. Ойлоп койгон. Бар. Шөкүлөгө окшош. Дагы чач жасалган бар, Кудай буйрса алдыда. Чач жасалган бар. Ал эмне менен жасалат болду экен? Төйнөгүч менен жасалгандан кийин мен мындан кийинкисин элестете албайм. Эмне менен жасаса болот? Пока эле эме ошо өзүмдүн чачыман, чач кошуп дагы өзүнүн каркасы бар ойдо. Бирок ошону дагы эме шөкүлө бул негизи кыз жаңы турмушка чыгып атканда бул эме убор невест деп коет го. Ошорекиндей, бирок ал да мындай жакшынакай кооз болуш керек да. Ошорекин жанагы чачты украшать эткендерин ойлош керек да, кандай кылып эмне кылыш керек. Азыр ойлонуунун үстүндө турбайсызбы? Базарга барып карап издеп табыш керек, эмне бар экен, эмне жок экен деп. Жакшы. Бул эми ушул дизайн менен ушунча нерсени жасап атасыз да. Бул дагы да мындай өнүктүрөйүн деген ойлоруңуз барбы ушул дизайн жагын, өзүңүздүн стиль жагын? Өзүнүн кийим тигип деген сыяктуу. Балким башкаларга дагы стилист болуп. Жок, мен башкаларга стилист точно боло албайм. Болгону гана момде кара креативный идеялар бар экен деп ошентип эле сунуштап алсам, а так өзүм дизайнер жок. Өзүмдүн эме чыгармачылыгымды кичине эмеге келтирип алайынчы. Жакшы. Анда азыр биз кезекти блиц суроолорго берсек, сизге даярдалган бизде кыскача суроолор бар. Алардын алгачкысы 5 жылдан кийинки Жидеш Идирисова. Ой. 5 жылдан кийинки Жидеш Идирисова.
билбейм. Ошо 5 жылда жашаш керек да. Башым аман болсо, Кудай буйрса ушундай эле ойдон калып Ошондой эле керек. көрөбүз деп коебуз. Ушундай эле ойдон. Кийинки стандоо экен би же ыр? Ыр. Сизге ыр жагын тандадыңыздар. Кыргыз тили же орус тили? Кыргыз тили. Ботекс койдурдуңуз беле? Жок. Хайп же тынч жашоо? Хайп Тынч жашоо албетте. Менде Евровидение. хайплап турчу толтура тема бар, бирок аяка эметпейм, киришпейм. Жакындабайсыз. Евровидение сынагына. Евровидение сынагына чакырып түшсө барат белеңиз? Жок. Эмне үчүн? Аяктан жок. Аяктан сакалдуу эркектер кыз кийим кийип ырдап таң калтырып атса, мен билбейм, может быть, элечек монун прическам жасап барып таң калтырам. Аяктан негизи көбүнчө шоу да. Көбүнчө шоу. Анан биздин дагы европалыктар менен биздин менталитет башкача да. Биз аяктай өзүбүздүн менталитетти көргөзсөк, между прочим да аларга аябай мындай башкача болуп көрүнөт болуш керек. Демек ал да барам деп коем. Евровидениеде демек таң калтырыш керек экен, албетте. негизги нерсе. Кайсыл ыр чайымда атаандаш көрөсүз? Эч кимди. Көрбөйсүз. Өзүмдү. Курбуларыңызды ушактагансызбы? Албетте, бүгүн Мончодо болдук. Жакшы эле ушакташтык. Бирөө жарым калдыбы ушактабы? Ана чалып кулаң ысыдыбы деп, бетиң ысыдыбы деп сурап. Инстаграмда фейк аккаунтуңуз барбы? Жок. Секонд хендтен кийинип көргөнсүзбү? Албетте. Кыргыз эстрадасындагы сиз сыймыктанган ыр чайым? Көп эле кыздар менен сыймыктанат. Ошолордун эң башкалары да ким деп айта аласыз? Айтыңызчы. Тамга жагат мага. Милана жагат. Айыма, Аяна, Нурайым Азыкбаева жагат. Баракелде. Сонун. Бизде таланттуу кыздар көп. Ооба. Жолдошуңузду эркелетесизби? Албетте. Эмне деп? Андрушан. Ата Андрей, Андрушан деп эркелетет. Андрушан, Андрушан. Ичеги карын артып көрдүңүз беле? Жок, ошо мен тайнем. Ошо ичегин аябай таптаза кылып тазалачу да, анан бышырганда ушу малга чейин аябай ошо тайнемдин бышырган ошо эмесин жегим келет да. Бирок ошо тайнем билем, кичинекей болчумун да, үйдө отуруп алып ошо иче карындарды тазалачу да, ошондо эмне үчүн мага үйрөткөн эмес деп ушинтип азыркыга чейин сурай берем өзүмдү. Мен мага үйрөтүп койсо ошондой билиш керек да, туура тазаланычы. Сөзсүз түрдө. Азыр ошону үйрөнүп алсам, азыр өзүм жазамак экенмин да депчи. Азыр үйрөнгүңүз келеби? Азыр үйрөнгүм келет албетте. Сизге жакпаган адамдардын тоюнда ырдадыңыз беле? Ооба. Сразу айтайын, ырдагам. Сахнада уят болдуңуз беле? Ооба. Сахнада уят болбосоң, ал деген тажрыйба да. Ал тажрыйба уят болмойн, мисалы бир ката кетсе, кийин ошо катаны кайталаганга сен дагы көп иштейсиң да. Ошо. Демек ката кетип туруш керек. Ломбардка буюм коюп көрдүңүз беле? Жок. Таптакыр. Жок. Андайым жок мен нормальный эмин деп элем. Эми жашоодо ар кандай болуп кала берет. Жок, ломбардка жок. Жакшы. Сон жоопторду алдык. Ушул билет суроолордун арасынан эң акыркы суроолордон бирине жооп бердиңиз. Баягы сахнада уят болгон учурлар болгон деп. Эми сөзсүз түрдө болот. 5 кол тең эмес да. Эмне болуп уят болдуңуз эле? Кызык болду да аябай. Айтып бербейсизби? Өткөндө эле Кыялбек Курманбетов деген сонун акыныбыз бар, ошо Ким билет деген ырдын автору. Жакында өзүнүн кечесин, чыгармачылык кечесин өткөрдү. Албетте, ошо Кыялбек байке жазып берген ырлардын, тексттердин бүт аткаруучулары келип ырдады. Албетте, мен дагы алардын арасындамын. Анан Кыялбек байке 2014-жылы жазып берген, 2014-жылы чыккан Кайыр деген ыры бар. Ал ырды мен көп ырдаган эмесмин. Текст албетте кээ бир билем, кээ бирин билбейм. Анан ырдап атканда аякта жандыбыр да. Ырдап атканда бир строчкасын унутуп калдым да гана билбейм. Кыргыз тилинде андай сөздөр жок. Бирок окшоштуруп эле бирдемке деп сөздөрдү бүтүп эсимен чыгарып анан кийинки строчкасын эстей калып ырдап кеттим да. Бирок эртеси күнү Кыялбек байке чалдым. Тексттин автору да. Анан Кыялбек байке кечирип коюңузчу, аябай толкундандым. Анан ушу дагы апамдын жакшы көргөн аябай сонун ыры болчу, анан кийин чөтөп толкунданып дагы ошо көп дагы ошорду ырдабай, ошо текстти ошо
аябай толкундангандан тексти башыман чыгып кетти бир строчкасынан. Бирдемке ырдап салдым байке, кечириңизчи десем. Ой, андай боло берет. Аны экөөбүз билбесек эле эл жакшынакай эле кабыл албады деп койду. Рахмат тура түшүнгөнүңүзгө деп. Ошондой убактар болот. Сиз өзүңүздөр эле байкап калыптырсыздар да, башка көрүп атканыңызды Жок, байкап бирок кайра угуп көрсүзбү ушуну? Ырдаганыңызды? Жок, анткени мен ошо курбу кызыма сурангам да, сагын залга түшүп тартып койчу, пожалуйста, Инстаграмга жүктөгөндөй бир материал болсун деп. Ал биягын тартып, тиягын тартып ушинтиптир да. Анан Инстаграмга чыгарсам, именно ошо моменттер жок экен. Ой, раз болду деп чыгарып койдум. Анан ошо урду азыр көбүнчө сурап атышат да, жүктө ошо катталуучуларымчы толук версиясын каяктан уксак болот, толугун жүктөп койгулачы деп дагы апам жазып коюптур. Ал өзүн мен жөнүндө айтпа. Мен жөнүндө интервью сураса айтпа. Мен өзүм сен апаң эмес, идештин апасы болбой, мен өзүм жашоо менен жашагым келет. Ушинтип айткан. Апам жазып коюптур, анан апам айттым ошо толугу менен жок экен видео, толугу менен тартылбаптыр тилке каршы. Бирок эмеси бар да, өзүндө бар, мен ошонун музыкасы. Билбейм. Ошолорду азыр жанды сурансак кандай дейсиз? Болот. Кайра азыр сөз. Алып учуп жаным ашыккан, ажайыпты тапчудай чет элден, адашканым сездим бакыттан, алыстап мен кеткени мекенден он бөлүп, ойду бекерден эстебедим, чакырган үнүң огам сени, асылдан бүткөн тууган жерим. Ушундай. Азаматсыз. Үнүңүзгө береке. Ушундай сонун кооз үнүңүз бар, чындыгында көз тийбесинде эле. Анан жогоруда сиз өзүңүздүн сахнада бир аз уят болгон учурларыңызды айтып берип калып атасызбы? Анан менде бир суроо туулуп атат да. Сахнада качан гана көрбөйлү өзүңүздүн жаныңызда ар дайым колдоп коштоп жүргөн бийчи кыздарыңыз бар. Бул өтө сонун бир кооз көрүнүштүү берет да. Анан мени кызыктырган бул бир учурда ырдап жанды, бир учурда жанды бийлеп аткарган бул өтө эле кыйын болуш керек мен үчүн. Татал. Канча даярданасыздар ушул бир бийди мисалы? Негизи ошого көнүш керек. Туура дем алып, туура дем чыгарып дегендей. Бир жеринен мисалы бийге бийлеп, анан эгерде деп баштаса, акырын билгизбей, сыр билгизбей, жөн эле туруп ырдап, анан кийин күчүңдү топтоп алгандан кийин, демиңди акыбалына келтирип алгандан кийин кайра далактап бийлеп баштайсың. Ал анын баары бүт репетицияда, репетиционный залда. Ошактан бүт эмгектенип, ошактан практика алып, тажрыйба кылып, ошентип метесиң. Ар дайым, жакшы. Анан сиздердин сыйлыгыңыз жөнүндө сүйлөшкүбүз келип атат. Деги эле бул азыр бир 7-8 жыл артка барып келе турган болсок, 2015-жылы Турквизион, ал жакта өтө бир чоң жаңылык болгон, ал күндү аз эстебесек болбойт да. Анан ошол жакта эми жеңүүчү болуп, биринчиликти алып келгенден кийин кыргыздын намысын коргодуңуз, желеген желбиреттиңиз, намызды колдон берген жоксуз. Анан өзүңүздүн жериңизге, өзүңүздүн мамлекетиңизге келгенде кандайдыр бир баягы сыйлыктар берилдиби, кандай бир мындай жардамдар, кол сунуулар болдубу? Жок, сыйлыктар берилген жок, бирок мага ал эң башкы нерсе эмес. Эң башкы нерсе бул эл мен менен сыймыктанып, сен биздин сыймыгыбыз, сен кыргыздын сыймыгысың деп ошо элдин сүйүүнү ээ болдум да. Мага ошол эң башкы. Элдин сүйүүнү жүргөн ээ болдуңуз, Демек сыйлык алган жоксуз? Сыйлык алган жокмун. Кээ бирде тойдочу, кээ бир ведущийлер эметип кыргыздын кандай намдар бар? Эл артисти намына ээ болгон жетештер деп чакырат да, кээ бирде жиним келип микрофондон айтам. Ушинтип айта берсеңер мага точно беришпейт. Мындай так эле бар экен деп айтпагыла деп айтам да. Негизи ушул сыйлыктар үчүн өзүңүз талпынасызбы же сизге мааниси деле жок? Мааниси жок, айтатпайм, мааниси жок. Таптакыр мааниси. Аракет кылбайсыз. Эгерде ал мага керек болсо, мен ошонун артынан чуркап, мага сыйлык бергиле, мына документтерин даярдадым, мына караштык кылгыла деп чуркам. Мага
азыркыга чейин ошо сыйлыгым жок болгон үчүн это означает, что для меня это не важно деп ойлошом. Жок, негизи мен үчүн ошо адамдар мени, эл мени жакшы кабыл алып, чыгармачылыгымды кабыл алып, ошо колдоп турган эң главный сыйлык. Элдин кызы болгум келет мен дейсизби? Дагы элдин кызымын, просто ал дагы кандай десем, эл дагы мындай элек болуп турат да, элек кылып турат анан кимиси жагат, кимиси жакпайт. Мен билем, мисалы, көбүнчөсүнө да мен жакпайм. Кээ бирде Инстаграмда жазышып келет, фу, аллергия деп. Ошондойлор аз болсун, сен биздин сыймыгыбызсың деп, биз сени аябай жакшы көрөбүз дегендер көбүрөөк болсун. Колдоп жүргөндөр. Мен ойлойм, көп болуш керек деп, анткени баягы өзүңүз айтып атпайсызбы, элдин кызымын деп. Чында сиздин ырларыңыз өзгөчө, стилиңиз менен биргеликте кыргыз эли сизди жакшы көрөт. Бүгүнкү эфир болсо ушинтип соңуна келип калыптыр, сиз менен бат эле. Сизге эркин микрофон, Эркин микрофон кетип, эркин микрофон беребиз сизге. Баарыңыздарга дагы бир жолу ысык салам. Көптөн бери силер менен көрүшө элекмин, сүйлөшө элекмин. Кудай буйрса да жаңы ырларды жаратабыз, жаңы образдарды жаратууга аракет кылабыз. Эң негизгиси оорубагыла, башыңар аман болсун, үйүбүздө, Кыргызстанда тынчтык болсун, эң негизгиси. Ошол. Баарыңарды жакшы көрөм. Анда учурда сизди биздин сахнанын төрүнө узатсак, сизден жагымдуу чыгарма болсун, Ооба, сахнабызга узаталы. Ардактуу телекөрүүчүлөр, чындыгында сонун бир маяк куруп, жаңыдан башталып келет эле, бирок убакыт учкан куштей зымырап эле бат-баттан өтүп кетиптир. Азыр болсо баарыбыздын көңүлүбүздү сахнабыздын төрүнө буралдагы Жийдеш Идрисовадан мыкты чыгарма бир гана жалпы көрүп турган миллиондогон кыргыздар үчүн, сиздер үчүн болсун. Кабыл алыңыздар. Чогуу Путь открыл, звезды в небе чистом. В сложном мире запустил эти механизмы. В подсознании искал и нашел ответы. В отражениях зеркал наши силуэты. Мы с тобою выше облаков. Честно, будь со мною сразу 100 веков. Тесно, я для тебя, все для тебя. Мы с тобой откроем 100 миров. Вместе вечность превратим свою любовь. Вместе ты для меня, все для меня. От прикосновения рук мы уже за гранью. Все вращается вокруг одного желания. Оживает в темноте яркими цветами. Время движется к мечте, это между нами. Мы с тобою выше облаков. Честно, будь со мною сразу 100 веков.
Қол чабар болсын. Бар болыңыз, өміріңіз ұзын болсын, шығармашылық игіліктерді қалаймыз. Бізді ұмытпай келіп тұрыңыз дейлі. Ал эми біз улантып берели. Ардайым элдин кызы болуңуз. Биздин студиянын эшиги сиз үчүн ардайым ачык.